Tanıştыралы кесиптеш. Студиябыздын коноктору Келечек Турак Жай кооперативинин менеджер консультанттары Касым Арстанбеков жана Бурма Султанбаева бизге бүгүн шарттары тууралуу кененирээк айтып бергенге келишти. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кутмандыгыңыздар менен. Дароо эле биздин азыркы телегөрүүчүлөрүбүзгө да суроо жаралды болуш керек. Деги эле өзүңүздөрдүн Келечек кооператив деп толугураак маалымат бере кетсеңиздер. Биздин Келечек кооператив баштапкы төлөм алып аткан кардар, алып аткан общий суммадан баштапкы төлөм 25% кардар төлөйт. Калган 75% компания каржылап берет. Общий суммадан 4% кооперативдин услугасы төлөнөт. Бизде эң негизгиси кардардын өзүнө прямое оформление болот через госрегистр. Бали, анда эмесе суроолор. Келечекке келген кардарлар, мындайча айтканда, кандай суроолор менен көп сиздерге кайрылышат? Келечекке келген кардар биринчи эле алдап кетпейсиңерби деген суроолор көп болот. Ошондой эле оформление кимдин намына кыласыңар деген суроолор да пайда болот. Биз көбүнчө эле айтабыз, оформление через госрегистр прямой кылып беребиз. Ошону айткандан кийин көпчүлүгү ишенишет. Деги эле ушул келечектин өзүнүн шарттары кандай? Деги эле программасы деп калабызбы? Ошол тууралуу маалымат берсеңиз. Келечек компаниянын шарттары боюнча айта кете турган болсок, кардар ала турган үйдүн 4/1 бөлүгүн төлөйт. Получается, пример 2 миллион сом тура турган болсо, ошонун 25% 500 000 сом болот. Вступительный деген взнос бар, бул компаниянын услугасы 4%. Баштапкы суммадан бир жолу алынчу сумма. 80 000 сом болуп калат. Аны бир эле жолу төлөшөт. 75%-ын компания кезеги келгенден 10 жылдык мөөнөт менен рассрочка алып бөлүп беребиз. Бали, бизде WhatsApp'та келген билдирүүлөр бар экен, жаңырталы. Саламатсыздарбы, 5-канал. Салам, Келечек кооператив, ишиңиздерге ийгилик. Биз да сиздерден үй алганбыз, буйруса азыр бактылуу жашап жатабыз дагы, ушундай үйлөр менен камсыздаңыздар деген жакшы эсимиз билдирүү келген экен. Бул сиздерден кеткен кардар окшойт. Анда эмесе кийинки суроолорду узаталы. Ал эми мен суроом келип турат, Бурмай жекеден үй алгандардын эмоциясы кандай болот? Анткени көптөн күткөн үйүн алып атышат, анан ушундай шарттар, ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп берип атат. Үй алгандардын эмоциясы ар кандай, көбүнчө аябай сүйүнүп ыйлап жиберишет. Биз аларды тамаганы келгенде чакырабыз да. Үй алган уруксат бергени келгенде аябай көптөн күткөн үй уруксат берип атканда аябай сүйүнүшөт. Көпчүлүк ыйлап жиберишет. Элдин сүйүнгөнүн көрүп кошо сүйүнөбүз. Ыйласа биз да көз жашка айланып кетебиз. Анан ошончолук бизге да күч кубат кирет. Кайрадан иштегибиз келип, элди сүйүнткүбүз келип. Жакшы. Кийинки суроолорду узаталы. Ал эми Касым байке сизден суроом келип турат. Кардарлар өз каалаган үйүн ала алышабы, же болбосо сиздер тандап бересиздерби? Бул үйдү аласың, же болбосо бул сага деп, анан кийин же болбосо өзүнүн каалаган үйүн, канча каалаган этаж, ушундай болсо өзүлөрү тандап алышканга мүмкүнчүлүк түзүлүп береби? Кардарлар өз каалаган, өз тандаган үйүн ала алат. Биз мындай айтканда сумманы гана бөлүп беребиз. Жер үй болобу, квартира болобу, Кыргызстандын бардык аймактарынан 7 областына тең алганга мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Ошол алган үйүн документтери баардыгы туура болсо алып бере беребиз. Бали, ал эми көпчүлүк учурда мисалы кардарлар эмне суроо менен кайрылышат сиздерге? Көбүнчө министерстводо кат алгансыңарбы деген суроолор көп болот. Силер кимдер менен иштешесиңер, качып кетпейсиңерби деген суроолор көп болот. Себеп башында азыраак үй алып берген учурда көпчүлүгү дагы бар экен деген суроолор көп болгон. Азыркы учурда 600 адамга уже толук алып берип койдук. Ошого байланыштуу адамдар бири-биринен көрүп эле келе берет экен да. Бали, ал эми ушул жайылтуу максатында көптөгөн региондорго деген азыркы учурда мисалы Келечек кооператив элге жакшы кызмат өтүп келесиздер. Ал эми Бишкек шаарында толук кандуу мисалы сиздерге кайрылабыз десе, же болбосо маалымат алабыз десе, кайсыл жактардан толук маалымат алып, ошол жактарга барса болот? Бишкекте 2 кеңсебиз бар. Бир кеңсебиз Фурманов 10Б, экинчи кеңсебиз Чүй проспект 291. Ал эми азыркы тапта көп байкап калдык да, анан консультация бергенде анан кийин менеджерлер көбүрөөк айтып, кененирээк айтып беришет. Анан кийин консультация сиздер кандай деңгээлде жүрөт? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Консультация эми ар кандай болот. Себеп керки адамдар көпчүлүгү юридический түшүнгөн адамдар келгенде бизге жеңилирээк болот. Себеп алар уже документально текшерип көрүп, анан кириши жеңил болот. Юридический жактан жакшы билбеген кардарларыбыз көбүнчө кыйналышат. Алар мындай айтканда жалпак тил менен, сөз менен айтканга туура келет.
Анда эмесе мындай WhatsApp'тан келген биздин суроолорубуз бар экен. Саламатсыздарбы, көп балалуу үй бүлөлөргө мүмкүнчүлүктөр чектелген адамдарга кандай жеңилдиктер бар деген суроо келген экен. Жеңилдиктер 1 жылдык мөөнөткө 25%, 1 жылдык мөөнөткө дагы үйлөрдү алып бере алабыз, 1,5 жылдык мөөнөткө, 3 жылдык мөөнөткө кезексиз үйлөрдү алып бере алабыз. Ошол биздин кеңсебизге келсе толук маалымат беребиз. Кезексиз дагы үй алганга көп мүмкүнчүлүктөр бар, аз жакшы жеңилдиктер болуп калды. Кардар келбей калса эмне болот деген да суроо жаралат да. Кардар келбей кала турган болсо, бизде уже резервге чыккан компаниябыз. Себеп 600 адамга үй алып берип койбодукпу. Алар менен 10 жылдык договор уже келишим түзгөнбүз. Алар ай сайын акча төгүп турушат биздин компанияга. Ошолордун эсебинен дагы үйлүү болгонго возможность болот. Компания жаңы ачылганда 25% менен бир эле программа менен жүргөн болсо, азыркы учурда биз 4 программа менен иш алып барабыз. Ошол себептен бизде уже резерв бар. Бали, деги эле ушул бүгүнкү эфирибизге келип, өзүңүздөрдүн алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, өзгөчө бир маек коюп бергениңиздерге чоң рахмат. Деги эле алдыда дагы көптөгөн адамдарга, деги эле үйгө жетпей жүргөн адамдарга алдыда дагы көп кызмат көрсөтө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Анда эмесе сиздерге эркин микрофон. Биздин каалоо тилегибиз заманыбыз тынч болсун, үй ала электер үйлүү болушун, өзүңүздөрдүн кыялыңыздагы үйлөрдү алганга насиптеш кылсын атайын. Кыргызстаныбыз тынч болсун, өнү өссүн. Анан түз эфирдегилерге сиздерге калып кетерим. Чындап соолук. Ар дайым үнүңүздөр эфирде жаңырып, элдин сүймөнчү болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Касым мырза. Биз не демек элек, ошо биринчиден Кыргызстаныбыз тынч болсо, элибиз аман болсо, бардыгы жакшы болот деген көз караштамын. Себеп азыркы учур ушундай болуп калды, адамдар бири-бирине ишенбей турган учур болуп калды да. Неге дегенде көпчүлүк бизге келген кардарлар мындай эмоциядан карап турсаң көрүнөт да. Ошол алдап кетпейби деген суроолор да көп жаралып калат да. Себеп неге дегенде алданып өрүп уже кыргыз эли ошондой болуп калган да. Себеп мен айтып кетмекмин, биздин кооперативге келип толук маалымат алышса, биз аракет кылабыз да. Бали. Рахмат, чындыгында эфирибизге келип бериңиздерге. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, деги эле азыркы учурда WhatsApp'тан келген билдирүүлөргө көз чатырсак, деги эле 2 комната үйдүн баасы канча болот, деги эле кайсы жактардан үй алсак болот деген суроолор көп келген экен. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, деги эле келечек кооператив тууралуу толук маалымат алып, жеке өзүңүздүн кыялыңыздагы үйдү орундатам десеңиз, анда эмесе келечек кооперативдин өзүнүн жеке офистери деп калабыз, деги эле бар. Ошол жака барып кайрылып, толук маалымат алып, өзүңүздүн кыялыңыздагы үйдү 10 жылдык бөлүп төлөө жана ошондой эле эч кандай пайызсыз кыялыңызды орундатсаңыз болот.